Айбек Султанов байыртан бери келе жаткан зергерчилик кесипти аркалайт. Ал алтын күмүштөн көз жоосун алган буюмдарды жасап, жүрөгүн берип иштеп жатканына 36 жыл болду. Такшалган уста адаттагыдай эле көнгөн, күнүндүк ишин улантууга жумушка келди. Чыгармачылыкты, изденүү жана ойлоп табуучулукту талап кылган бул кесипке Айбек Султановдун бала кезинде эле шыгы пайда болуп, мектепти аяктаган соң борбор калаага келип кол өнөрчүлөрдү даярдаган, окуу жайга тапшырган, кийин алган билими аркылуу белгилүү зергерлердин катарын толуктап, алардан ардактуу кесиптин сырын үйрөнүп, тажрыйба алган. Бишкектеги Айпери салонунда ошол жерге жумушка чакырылып калдык. Кыргызстан боюнча бир эле цех бар болчу ошол Айпериде. Алтын, күмүш. Ал жерде күмүштү иштеген 2 эле бара болчу. Калганы бүт алтынды иштечү. 31 бала иштечү. Ошол жерге биз ал жерде 21 улут иштечү. Уйгур, Дунган, Дагестанец, Лакис, еврей, орус бар иштеген кыргыздар жок экен. Анан ал жерге келип биз ошол жерден дагы тажрыйба, эми теорияны билген менен практиканы билгенибиз жок да. Ошол жерден күчтүү азыр ал мастерлердин бир 50-60% аксакал кишилер өтүп кетти баары. Анан ошолордон көп тажрыйба алдык. Ошолордон иштештип, ошолордон көрсөтүп. Тарыхка үңүлсөк, алтын, күмүш сыяктуу баалуу металлдар эзелтен бери эле колдонулуп келет. Байыркы доордо адамдар жалтырак жана кооз таштарга туш болушуп, андан оймо чиймелүү буюмдарды жасоону өздөштүргөн. Асыл таштарга жан киргизип, түрдүү зер буюмдарды жасай башташкан. Ушинтип отуруп зергерчилик пайда болот. Кыргыз эли дагы бул өнөрдөн куру калган эмес. Кылымдарды карыткан кыргыз элинин өзүнө таандык улуттук колориттеги зер буюмдары азыркы күнгө чейин сакталып жана жасалып келет. Айбек Султановдун колунан жаралган буюмдарга кызыккандар арбын. Көбүнө эсе чет элдиктер менен өнөр адамдары кайрылат. Эл арасында жүргөндөр көп келет. Бардыгы мындай да, өзүндө бир буюм болсо, жакшы буюм дайым өзүндө гана болсо да, көп таркаган буюмга көп адамда кызыктар болбойт экен. Кээ биркилер келгенде өзүнүн немеси эскизинен келет. Мен мондай кылсам деп, же болбосо оюндагын айтат. Мындай жасасам, мындай болсо деп. Ага кеңешип ортодо бир жыйынтыкка келебиз, ошол менен индивидуальный заказдар болуп турат. Зергер, шакек, сөйкө, билерик, күмүш кур, чачуштук, маржан, шуру жана башка улуттук колориттеги буюмдарды жасайт. Ар бир буюмга өзүнчө мамиле кылып, аны жаратуу үчүн мээнет төгүп, убакыт коротот. Эргүү келсе, баштаган жумушу тез бүтүп, буюму дагы кооз чыгат. Ар бир ким кесип, сүйгөн кесип ардактуу дейт го. Ошондой эле буну жоктон эң жакканы ошондо алтын, күмүш баалуу буюмдан бирдеме жаратыш да. Бул эргүү да. Буга келсең бирдемени жасап атсаң, сен өзүң деле билбейсиң. Мисалы үчүн бунун бир буюмду оюңа келген башка жасап атканда баягы майда деталдар чыга баштайт да. Бу жасаганда уже башкача көрүнө баштайт. Оюңдагы недан көбүрөөк жасап атканда кошулат. Бул өтө укмуш нерсе да. Анан ошонусу менен кызыктуу, мен өзүмө мен будан тажабайм. Буну биринчиден негизи зергер болуш үчүн эрк, сабыр керек да. Отуруш керек. Мисалы үчүн бир буюмду жасаш үчүн айлар өтүшү мүмкүн, күндөр өтүшү мүмкүн. Мына жерде көп жаштар менен сүйлөшсөң, жарымы Америка, Турция, Россия башкасы көзөйт, бирок бул жерде оокатыңа жетет. Себеби иштегенди билиш керек, отуруш керек. Мээнет менен иштесең, кылсаң, азыр эми жаштар биз кыймылыбызда кандай болбой калды да. Жаштар өзүнүн кылган оюн, идеясын ишке ашырып, бат-бастан жасаса, баштан сапаттуу жасаса, кардар бар. Бул кесиптин ээлери сүрөтчү дагы боло алат. Алардын оюна кандайдыр бир кызыктуу идея келсе же эски буюмдардын сүртүмдөрүн көрсө, дароо кагазга түшүрүп калуу аракетин көрөт. Бир нерсе менен салыштырмалуу чыгып калат. Кетпесем бир кийизди көрөсүң, же болбосо бир кыргыздын эски буюмдарын көрөсүң, ошондо бизде ой пайда болот да, ошону кичи нерсең же мындай кылсак, сөйкө кылсак деген, мыналар эми ар жерден көрүп бир мындай келгенде бир четин жазасын, бир кылып мынтип эскиз кылып отуруп анан жөнүм ушул көйүп кетет экен да. Бул эми мынча кылабыз, анан мындай тартат элем деген ой жок. Негизи мындай илхам жок убакта иштебей эле койгон жакшы. Анан кечке отуруп алиги көңүлүң жокто бир нерсени кылам деп бузуп аласың. Анан ошондон көрө мындай моментте келип иштеш керек. Анан мындай
көңүл жок убакта ал бузулбай тургандай грубый иштерди жасайбыз да. Жаңы балдар келгенде мен паят эте албай атам деп үйрөнө албайт да. Ошон үчүн бул өтө жумшак нерсе да. Буга мындай бирдемени ширетиш үчүн, мисалы үчүн монун ортосун ширетиш үчүн отту айдаганды билесиз да. Муну бир сыра мындай ысыткандан кийин отту бул жактан эки жерге келип оттун бириккен кагылган жеринде анан пирпой кармайт. Душаны буга салбасаң бул жаралбайт. Ошон үчүн бир жерге чогулуш керек. Көчөдөгү уруткан нерселерди чогултуш керек. Бул мындай бир жерге чогулсаң, анан бул пайкада жеңил болот. Анан буну мындай жасап атканда өзүңдө жакшы мээң таза болсо, жакшы идеялар, жакшы ой, шуну жасап атканда эле могул жерге мындай кылып бир башка нерсе жасасам болот экен деген жакшы өзү мындай немелер, учкун немелер келип турат да. Жумуштун башы ушул жерден башталат. Эритилген алтын күмүш калыпка куюлуп, андан соң шөкөттөлүп жасалат. Бул кесипте ар бир учур кылдаттыкты жана берилүүнү талап кылат. Билерке азыр бул даярдалып атат да, заготовка. Жумушта негизи абайлаш керек. Бул өтө коркунуч бар. Алаксып калсаң күйүп каласың. Ойду бир жерде калмаш керек. Чачыранды болбош керек да. Чачыранды болсоңуз бул өткөрүп жиберсеңиз эрип кетет, күйүп кетет. Ошого бул жумушту кылып атканда негизи мындай жасап атканда эч ким сүйлөбөйт. Себеби көңүл бул жакта болот да. Азыр муну шартка байланыштуу силерге түшүнүктүү болуш үчүн муну айтып берет. Мына жумшап атканда мына өзүн кой берип атат металл. Көрдүңүздөр, мына жатып атат мына. Бул жерде өзү негизи технический безопасность сакташ керек. Бул жерде ошолго бүт баардык шарттар коюлган. Айбек Султанов 1968 жылы Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн айыл өкмөтүндө туулган. 1985 жылы орто мектепти аяктагандан кийин Борбор калаадагы азыркы Сүймөнкул Чокморов атындагы кесиптик лицейде билим алып, зергер кесибине ээ болот. 1988 жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келет. Ортодо Кыргыз улуттук университетин сырттан окуп, юрист кесибин алган. Үй бүлөлүү, 2 уул, 2 кыздын атасы. Бул ишканада ончакты зергер эмгектенет. Алар алтын күмүш соодалаган дүкөндөрдөн сатып алынган металлдарды кайра эритип иштетет. Тилекке каршы бул кесипти тандаган адамдардын саны жыл сайын азайгандын үстүндө. Анын дагы себептери бар. Зергерлерде кадрларда жетишпей атат, бирок азыр мындай реклама берип, объявление берип, акырындан жаштарды алып келип үйрөтүп, дайындап, анан ишти анан ошолор менен дагы ишти алып баратабыз. 5-6 айдын ичинде болгону бир 2-3 кадр таптык да, бирок баягы таргеттеп коет экен, Instagram, Facebook'та көп эле реклама кылдык. Келгендер көрүп эле баягы кийинки жаштар ушу көп мээнет кылып, көп кыйналгысы келбейт да, бирок биякта көп деле кыйналбайсың зергерчи. Ошентсе да алар баягы кой мен андан көрөк Лондонго барып, жөн эле подсолнук болуп иштесем, жер көрсөм, эл көрсөм, же клубника терсем Лондонго барып, капуста менен иштеп, капустанын полясында иштеп, же болбосо Москвага доставщик болуп иштесем деле кетип калып атат жаштарчы. Моинтип салып, бунун баарын дайындап, ушу бияка азыр мисалы 14 мастерде отурулуш керек да. 14 мастер жакшылап иштеп, үй бүлөсүн бакса болот да. Бирок ошо азыр толтуруштун аракетин кылып, ошол иштер менен болуп атат. Илгери зергерлер асем буюмдарды жасоодо таш чөгөрүү, сыят төгүү, мистөө, дана керлөө, калайлоо сыяктуу түрлүү ыкмаларды колдонушкан. Андай иштөө ыкмалары азыр деле бар. Айбек Султанов кол өнөрчүлүгүн дагы өркүндөтүп жасаган эмгектери аркылуу кыргыз элинин маданиятын коомчулукка жайылтуу аракетинде. Ал күн сайын изденип, алтын күмүш буюмдарын жасоо менен алек. Уланбек Тыйканбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.